Кой Ташта болгон окуялар боюнча кылмыш ишинин баштапкы угуусу үчүн бөлүнгөн убакыт бүткөн соң алгач айыпталып жаткандар жана анын жактоочулары чыгып, иштин материалдарына бир нече том кошулгандыгын айтып чыгышты. Бул 84 уж 88 том болуп кетти. Биз таанышканда 84 том болчу. Бүгүн судья айтып атат 88 том деп. Сотко келген айыпталуучулардын тарапташтары дагы атайын даярданып келишкенби, Айтор биринчи уктуруу жабык болгондугуна нааразычылык жаратып да жетишишти. Ал эми мамлекеттик айыптоочу иштин материалдарына бир нече том кошулду деген маалыматка мындайча жооп берди. Бу жерде айыптоо акты ал өзү эле 2 том кошулат. Ошого ал айыпкерлер бардык айыпкер эмес, ал кезде шектүү адамдар бүт таанышып чыккандан кийин түзүлөт. Бул ошол түзүлгөндөн кийин ошол айыптоо акты ар бирине колуна берилген. Бул дагы өзүнчө 2 том болуп, ошого азыр 87 том болуп, 88 том болду. Ошо бир айып немени кошулуп. Көлөмү ошондой эле, ал эч жерде иш кошулуп бир нерсе болгон жери жок. Бул иш 2020-жылдын 26 февраль күнү Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна келип түшкөн. Бүгүнкү баштапкы угууда жактоо тарап бир катар өтүнүчтөр менен кайрылды. Мыйзам боюнча бүгүн алдын ала угуу жабык соттук отурумда өтөт. Ошого байланыштуу бүгүн ушундай жабык болуп атат. Бул соттук отурум азыркы кезде ушу процесстин катышуучуларынын кадатайстволорун чечүү боюнча маселелер каралып атат. Булар чечилип, азыр башталды, эртең дагы уланат. Иш убактысы аяктагандыгына байланыштуу алдын ала угуу 4-март күнүнө саат 10:00 жылдырылды. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 270 беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык жазык иши боюнча 2020-жылдын 3-март күнүнө саат 16:00 алдын ала угуу дайындалган. Алдын ала угууда сот отурумунда айыптоо тараптан жана жактоо тараптардан ар кандай өтүнүчтөр келтирилип, сот отурумунун убактысы аяктаганына байланыштуу 2020-жылдын 4-март күнүнө саат 10:00 жылдырылды. Белгилей кетсек, Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Ирина Карамушкина, Асел Кодуранова, Равшан Жээнбеков, Мээрбек Мискенбаев, Кундуз Жолдубаева, Канат Сагынбаев, Марат Шаменов, Рыспек Карыпбек уулу, Фархат Баабиев, Канатбек Осмоналиев жана Нурузбек Капарбек уулу кылмыш кодексинин бир нече беренелери менен айыпталууда. Ошол себептен серепчилер бул иш ачык же жабык түрдө болобу, ошол учурда элди бөлүп жарып, дүрбөлөңгө салгандардын ар бири мыйзам чегинде жоопко тартылуусу шарт дешет. Себеби бул окуя бир аскердин өлүмү менен коштолгон. Билдирүүлөрдү жасап атты. Мисалы үчүн түндүк менен түштүктү чабыштырып ирели деп ошондой аракеттерге барып атышты. Анан аягы ошо жанагындай кейиштүү окуяга келип түштү да. Мисалы үчүн жанагы коопсуздук кызматынын офицери жапжаш бала кайтыш болду. Албетте эми ушунун баарын тең сот аябай жакшылап туура териштириш керек да, акыйкат чечимин алып бериш керек. Эскерте кетсек, 7-август күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тергөө органдарына күчтөп алып келүү учурунда күч түзүмдөрү менен мурдагы президенттин тарапташтары ортосунда кагылышуу болгон. Анын жыйынтыгында атайын даярдыктагы бөлүктүн кызматкери каза болуп, ондогон адам ар кандай жаракат алган. 8-август күнү кечинде Атамбаев кармалып, 1-май райондук соттун чечими менен ал УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Айза Камчыбекова, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.